Кечээ 4-ноябрдан тарта Ош шаарына жылуулук бериле баштады. Алгач каладагы оорукана, мектеп, бала бакчалар толук камсыз болуп, андан кийин турак жайларга берилүүдө. Ишканадан билдиришкендей, азыр жылуулук толук жете элек объекттер бар. Себеби толук камсыздоо үчүн 1-2 сутка убакыт керектелет деп түшүндүрүштү. 4-ноябрдан баштап жылуулук бериле баштады. Биринчи очередь соц объекттерден башталды. Башкача айтканда роддомдордон, больницалардан, андан кийин биз ооруканалар, детсад, мектептер болуп келет. Бүгүнкү күндө көп кабаттуу үйлөрдү жылуулук менен камсыздап жатабыз. Азыр 111 оотканадан почти баары эле болуп калды. Бир 4 мектеп бар. Алардын ичин өздөрү ремонт кылып бүтө албай калышкан экен. Бир күн, 2 күндүн ичинде алар бүтүшөт. Ошону менен биз толук жылуулук менен камсыздап баштайбыз. Бир кышкы сезондон чыгуу үчүн аталган ишкана 14 000 тонна көмүр керектейт. Учурда кампада 9600 тонна көмүр бар. Калганы эми толуктала турганы айтылды. Жылуулук камсыздоо ишканасында жалпы 111 откана болсо, анын 90-ы көмүр менен, калганы электр энергиясы менен иштейт. Быйылкы жылы абоненттер саны көбөйгөн жок. Себеби бир дагы многоэтажный үйлөрдү кошкон жокпуз. Тескерисинче жер үйлөрдү биз кыскарттык. Жер үйлөрдүн баарын үзүп атабыз. Ал эми жылуулук ишканалары менен келишими жок жана айыл жериндеги турак жайларды көмүр менен камсыздоо керек болот. Анын негизинде Кыргыз көмүр ишканасы тарабынан шаар, облус аймагында көмүр сатуучу жайлар уюштурулду. Мындай кампалар каланын Онадыр, Бирадыр жана Жапалак айыл аймагынын Татар айылында жайгашкан. Ал эми облус аймагында 22 жерге арзан көмүр сатуучу жай уюштурулган. Маалымдалгандай, Ош шаарына азыр Загара 2 кенинен көмүр ташылып жатат. Быйыл бул кенден 8000 тонна көмүр казуу пландалган. Биздин максат элди арзан көмүр менен камсыз кылалы деп, ошо минималдуу баа койдук. Ошо Ош жергесинде, Ош шаарында 6000 сомдон койдук. Андан сырткары ошо Каракулжа, алыскы райондорго 6200 сомдон ашырбоону ошо пландаштырып, быйыл ушул ошонун үстүндө иштеп атабыз. Кудайга шүгүр, быйыл Ош облусу боюнча 22 топ база ачылды. Бүгүн учурда Араван районунан башка бардык районда бирден 3төн топ база ачылган болсо, 2ден топ базаларына толук көмүр жеткирилип берилди. Учурда ар бир кампабызда көмүрлөрдүн запасы бар. Азыр дагы биздин кенибизде где-то бир 8000 тоннанын тегерегинде көмүрү запаста турат. Азыр эми кыш кандай болот, аны эч ким алдынан айтып бере албайбыз. Ошол себептен биз азыр туруп баягы суроо талапка жараша ченеп, өлчөп, ошол көмүрлөрдү топ базаларга түшүрүп атабыз. Ошко көмүр Алай, Ноокат, Кара Суу райондорунан жана Нарын облусундагы Кара Кече кенинен да ташылууда. Баалары 6 сомдон 11 сомго чейин жетет. Ал эми жеке алып сатуучулар аркылуу жеткирилсе, кара алтындын баасы 12 сомго чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Учурда көмүргө болгон тартыштык жок. Ош облусунда 10дон ашуун көмүр кендери үзгүлтүксүз иштеп жатат. Айымкан Исралы кызы, Азам Бузириков, Ош жаңылыктары.